4 шерек. Предмет Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы. 5 класстар үчүн. Мугалими Бердиева Бурулай Салиевна. Сабактын тиби жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу интерактивдүү ыкма. Сабактын жабдылышы окуу китеби, план конспект, схемалар, сүрөттөр, таблицалар, техникалык каражаттар. Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн биздин сабактын темасы христианчылыктын пайда болушу. Урматтуу окуучулар, баарыбыз дептерди алып, теманы жазабыз. Балдар, биринчи сүрөттө дүйнө жүзүндө эң кеңири таралган диндердин сүрөттөрүн көрүп турабыз. Алар христиан, буддизм, ислам диндери. Жана экинчи сүрөттө христиан дининин 3 багыттарын көрүп турабыз. Православтар, католиктер жана протестанттар. Сабактын максаты. Биринчи, билим берүүчүлүк. Окуучулар, бүгүн сабакта дүйнөдөгү диндер, христианчылыктын пайда болушу жөнүндө маалымат аласыңар. Сабактын өнүктүрүүчүлүк максатында сынчыл ойломдор, ыкма чогуулар, көндүмдөрүңөрдү өнүктүрө аласыңар. Сабактын тарбия берүүчүлүк максатында балдар окутулган окуу материалдарын практикалык жагдайларда колдонуп, диндин өз жашооңордогу маанилүүлүгүн түшүнө аласыңар. Эми балдар, Иисус Христос жана христиандардын ыйык китеби жөнүндө бардыгыбыз кум коюп угуп турабыз. Император Октавиан Август башкарып турган жылдарда Палестинада Иисус аттуу бала төрөлөт. Баланын атасы Кудай болгон. Энеси кичинекей шаардын тургуну Мария аттуу кедей аял эле. 30 жашында Иса дин үгүттөөчүсү Ион тарабынан Иордан дарыясында чокундурулат. Ал 12 апостол менен бирге Палестинага саякат жасап, Кудайдын аяттары жөнүндө баяндайт. Ал күндүн жарыгы өчкөн жылдыздар жерге түшкөн убакыт жакындап келатат. Ошондо катуу жер титирөө болот. Кудай ошондо бардык адамдардын жасаган иштерин таразалап, сот жүргүзөт. Бул дүйнөдө азап чеккендер жана эзилгендер сыйланат. Ал эми император жана анын жан жокөрлөрү жазаланат. Кудайдын сотунан кийин жер бетине боорукерлик менен адилеттүүлүк орнойт. Ошондо император да, Рим башкаруучулар да, салык чогултуучулар да болбойт. Кудайга сыйынуу жана Кудайдын сотунун болушун чыдамдуулук менен күтүү керек деп кедейлерди алаксыткан. Еврей дин аалымдары болсо, пайгамбар Исаны диний чындыктарды бузуп түшүндүргөндүктөн аны өлүм жазасына өкүм кылышат. Исаны жер жүзүндөгү алгачкы адам атанын сөөгү коюлган Голгофа тоосунда мамыга керип коюшат. Иса пайгамбар 3 күндөн кийин ошол жерде көз жумат. Көз өткөндөн кийин анын сөөгүн бир үңкүргө коюшат. 3-күнү күнү сөөгүн жерге берүү үчүн ал жерге барышса, Иса пайгамбардын ордунда жок экендигин көрүшөт. Ушундан улам Иса пайгамбардын кайра тирилип, кайып болуп, асманга учуп кеткени анын өлтүргөн жана тирүү адамдардын жасаган иштерин баалоо үчүн жер жүзүнө кайра кайтып келет деген ишеним пайда болгон. Көрдүңөрбү балдар? Иса пайгамбар жөнүндө кандай маалымат бар экен? Эми Библия жөнүндө сөз кылабыз. Балдар, китепте Библиянын сүрөтүн көрүп турабыз. Христиан динин ыйык китеби Инжил болгон, ал Библия деп аталган. Ал 2 эски осуят жана жаңы осуят деген 2 бөлүктөн турган. Эски осуят биздин заманга чейинки диний ишенимдердин жыйнагы болгон. Ал эми жаңы осуят куткаруучуну жибергендиги жөнүндө болгондагы эски осуят 39 китептен турган. Жаңы осуят болсо жакшы кабарлар деген маанини түшүндүргөн. Эми балдар, император улуу Константин жана император Константиндин Римдеги аркасы жөнүндө баарыбыз кулак салып турабыз. Римдин императору Константин элге ырайымсыз жазаларды колдонгон, бирок ал жалаң гана камчы,
чынжыр жана өлүм жазасы менен элди кыңк эттирбей баш ийдирүү мүмкүн эместигин эң жакшы түшүнгөн. Элди баш ийдирүү үчүн башка диндерге караганда ал христиан дини жакшы жардам берет деген жыйынтыкка келген. Ал биздин замандын 313-жылы христиан дини да башка диндердин катарында турган дин деп буйрук чыгарган. Бул буйрук христиандарга ибадатканаларды куруу жана сыйынуу мүмкүнчүлүгүн берген. Император христиан чиркөөсүнө жер, акча жана баалуу буюмдарды белекке берген. Бул байлыктардан поптор жана епископтор пайдаланып турган. Император соборго баруу, бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө иштерин епископторго тапшырган. Ал эми Константин өзү болсо чиркөө ишине кийлигишкен, жакпаган епископторду алмаштырып турган. Чиркөө императордук бийликтин таянычы болгон. Христиандар Константинди ыйык адам деп жарыялашкан. Христиан чиркөөсү императорго баш ийген эң бай жана күчтүү уюмга айланган. Балдар, сүрөттө Ватикан соборунун сырткы жана ички көрүнүшүн көрүп турабыз. Бул Ватикан дүйнөдөгү эң кичинекей шаар болгон, аянты 40 гектар. Ушул жерде собор курулган жана бул соборго ал христиандар сыйынып турушкан, католиктер барып. Ал эми экинчи сүрөттө ошол Ватикан соборунун ички көрүнүшүндө ар кандай туристтер, саякатчылар ичинде саякат жасап таанышып жатышат. Ыйык София собору бул Константинополь же болбосо Кичи Азияда жайгашкан, Турцияда. Бул ошол орто кылымдардан алынган сүрөт. Ал эми кийинки сүрөттө балдар, христиандар ошол өздөрүнүн католиктер чиркөөлөрүндө сыйынып жатышат. Бул христиан дининин таралышы. Христиан динин үгүттөөчүлөр шаардан шаарга, өлкөдөн өлкөгө кыдырган. Алар өздөрүнүн үндөөлөрүн таркатышкан. Христиан дини алгач Палестинадагы еврейлерге жана жер ортолук деңиздин бойлорунда жашаган еврей диаспораларына тарай баштаган. Ал эми 5-кылымга чейин Рим империясына, андан ары германдыктарга жана славяндарга кеңири жайылган. 13-14 кылымдарда Балтика жана Фин элдери, жаңы жана соңку доордо Европа, Америка, Австралия өлкөлөрү бул динди кабыл ала баштаган. Ошентип бул дин көп өлкөлөргө тараган. Дүйнөдө болсо 2,3 миллиард христиандар бар. Христианчылык католиктер, православие, протестанттар деп аталган 3 негизги багыттардан турат балдар. Эми балдар, төмөндөгү суроолорго жооп бересиңер. Өзүңөрдү текшергиле. 1. Дүйнө жүзүндө кеңири тараган диндерди ата бергиле. 2. суроо. Христиан дини качан пайда болгон? 3. суроо. Христиан дининин өзгөчөлүктөрү кандай? Балдар, бүгүн сабакка катышкан окуучуларды мен силерди баалап коем. Баарыбыз үйгө тапшырманы жазып алабыз. Параграф 23. Үйдөн текстти окуйбуз, сүрөттөрдү тартып, кайталоо үчүн суроолорго жооп жазып келебиз балдар. Анда баарыбыз саламатта баргыла.